Арбаңыздар, Рухеш ТВ каналын көрүүчүлөрү, силерди жадаткыр. О, Шакир, жапорбай калды. О, Шакир. Биздин бүгүнкү темабыз Роза Отунбаеванын пенсиясы каяка кетет. Иттей баарыңардын куйкаңарды куруштуруп жүрөт окшойт. Демеле кыргыз бирөөнүн акчасын салганга кыйын да. Андыктан биздин мейманыбыз белгилүү агартуучу жана мен сиздин балдар жазуучусу деп тааныштыргым келет. Ошондой эле эл аралык Роза Отунбаева демилгелер фондунун аткаруу директору. Эми сиз менен прокурор болсом дагы, бирок мындай кычык суроолор менен баштаганга уруксат этиңиз. Себеби кийинки убактарда Роза Отунбаеванын пенсиясын деле тактап тыкылдаткысы келгендер көп болуп атат да. Каяка кетип атат? Жаңылбасам 80 миң сом болчу, канча миң, 70 миң сом болчу. Билбейм, ошонто керегинде болсо. Ошондой да. Эл жазып атат да, анан. Ошентип эл жазып атат, анан каяка кетет, чын эле. Анан сиз ал менен ийилдешип жүргөн киши катары. Ошондо сизден сурайлы, анан ал Роза Исаковнан өз менен да бир маек кылганга аракет кылам. Мен да өзүнөн укканга аракет кылайлы. Ооба, эми биринчиден албетте пенсиясын кайда жумшоо ар бир адамдын өзүнүн жеке иши. Анан мен алдын ала коомчулуктан жана эжеден кечирим сурайм. Мен сиздин ушундай чукулган суроолорго жооп берип аткандыгына байланыштуу. Эми эже негизинен пенсиясын албайт десек болот. Сиздер билесиздер, топ туруп чоң ири иш-чараларга жөнөтөт. Мисалы үчүн мындан 2 жыл мурунку жыйнаган пенсиясын 1 миллионду Улан Негизбаевдин фондуна которду. Ошондо мен катышып калдым. Мындай сизге окшогон, мындай чукуп сүйлөгөн, аябай көз каранды эмес журналисттер бар да. Анан мындай деген суроо берди. Эми ушул акчаны берүү менен эле Кыргызстанды иритип чиртип аткан коррупцияны иликтөөдө мени карабайт коет деген мындай маселе жок да десе, анан ой керек болсо менден биринчи текшергиле деп анан ошентип ошо биринчи жолу берген эсимде. Анан мен бир нерсесинде сөзүңүз каралды. 4 жыл мурда экен мен ал Токтомуштун жана балдарга базарлыктагы китепти сиздерден чыгаралы деп суранып барганда сиздер акча жок, бирок карайлы эженин пенсиясына чыгарабыз деди. Мен күлгөм да мындай. Андай дагы убакыттар бар, анткени кээде ошол балдарга айрыкча эженин бир күйүп, ошо кыргыз балдары билимдүү болсо экен, дүйнө балдардан кем болбосо экен, айрыкча ушул кыргыз маданиятын таанытууда тил байлыгын, тилдин тактыгын, тилдин кубатын күчөтүүдө ушул балдар адабиятын кантип жандандырам деп кээ бир китептерди өз пенсиясынан да чыгарып ошол журналисттерге да төлөгөн учур жок эмес. Адагы бар. Пандемиянын убагында дагы миллион жарыялады. Пандемия учурунда ушундай кыйналды эже. Өзү баягы элчи болгондон кийин дүйнөнүн элчилери менен сүйлөшүп, кай жерде чоң ири жардам алып келсек болот деп, анан эң алгач ушул керектүү дарылардан алсакпы деп, бирок сиз билесиздер, протокол улам өзгөрүп туруп алды. Эгер балким бир дара тез экинчи протокол чыгып калабы деп, анан ошол мамлекет тарабынан Минфиндин алдында ковид менен күрөшүү атайын фонд ачылды. Мына ошого апрелде 1 миллион сомун котордук пенсиясын соцфонд аркылуу. Ошол эле мезгилде сиздер билесиздер, Бишкекте кара юм болуп түтөп калган мезгилде, өтө оор мезгилде ынтымак обсервациясында жаңы конушта демилгелүү ошону жетектеген Тынчтыкбек журналисттер уюштурду. Ошого 150 миң берди. Ыктыярчылар тобунан. Андан тышкары 150 миңди Таласка берди. Таласта көпкө чейин мындай ачылбай кармап туруп, анан гүл башталган ошого. Анан 1000 медициналык 3 кап 3 бет менен тигилген масканы нарында оргонуп турганда жөнөттү. Бул мен билген жагы, анткени мен аркылуу өткөнү. Андан тышкары ушул эле жылдын башында 1 жыл мурун биздин кызматкерибиздин кызы ооруп калды. Ал кымбат операция өткөрүш керек эле. Анан мисалы үчүн ошого 80 миңин бердик. Мындай кайрымсыз берди. Анан эженин пенсиясы негизи өзү албайт. Эми этикалык нормага туура келбейт. Мен
ал балдарды да атагым келбейт. Ошол таланттуу балдарга тынымсыз колдоп, жардам берип, окуусун төлөп, анан керек болсо жогорку окуусуна чейин төлөп, анан кээ бир учурда таланттуу балдар дүйнөлүк бир кароо сынактарга катыша албай билет болбой калган учурда керек болсо өзү дүйнөгө учкан каражатынан топтолгон милдерди милдеп коёт, самолетко ошол төлөп берген учурлары бар. Эми Роза Исаховнанын пенсиясын сурагандар өлүп алып кетсин. Андан бийик, андан маанилүү кептерге келели. Эми чындыгында Роза Исаховнадан көп пенсия алгандар бар Кыргызстанда. Ооба, генералдар, канча академиктер, мамлекеттик чини барлар. Анан алар кандай жардам берип атты болду экен, ошону дагы айтып койсок болот. Анан эми ошол пенсиясынын өзүнүн планында, оюнда бар ушул агартууну көтөрүү демилгелерин бир колдосом бул кийинкилерин топтоп, ошол айылдык мугалимде бир өзгөчө новатордук бир укмуштуу бир ачылыштар, бала өнүктүрүү багытында ишмердүүлүгүн колдоого деп ойлонуп жүрөт. Эми ал эженин өзүнүн иши, бирок негизи эженин жашоосу өтө жөнөкөй. Мен да үйүндө далай болгон өтө жөнөкөй. Депутат болуп турганда дагы өзүнүн үйүндө жашады, өз чарбасы менен, өз оокаты менен. Анан Роза Исаховнанын баягы улуттук лидер катары биз жалпы мындай коомчулукта тааный албай атпайбы? Кээси баягы бирденке болсо эле бир баляда бир жактан грант кылып, Кыргыздын агартайын, Кыргыздын турмушуна оңоюн деген жакшы ниетти койсо дагы Роза Исаховна эле эмес, ким эле болсо эмпочниктерди жек көрүшөт, жарандык активисттерди жек көрүшөт. Ушундай тенденция эмнеден жаралып калды? Сабатсыздык. Сабатсыздык эле, ооба. Себеби мамлекеттин өзү грант менен жашап аткан. Жашайт, мамлекет өзү эң грант алуучу мамлекет. Мен мына мамлекеттик кызматта иштегениме бир 38 жылга жакындады. Анан мамлекеттин эң оор мезгилинде 96-жылы биринчи агартуучулар биригип СК Сабаты деген коомдук бирикме түзүп, ошо далай мектептердин чатырын жаап, жылуулугун колдоону. Биз азаттыгыбыз катуураак сүйлөбөсөңүз, биз телефон менен тартып. Биз үйрөттүк. Анткени эл деген мамлекет депрессия болду, каражаты жок. Анан баягы даярга көнгөн элдердин демилгесин көтөрүү социалдык экономикалык мааниде бул дүйнөлүк мындай ушундай демилгелер бар, дүйнөлүк акчалар бар. Анан көпчүлүк ойлойт биз мамлекеттен алачы, Отунбай бир катып койгон акчасын берет деп. Жок. Биз деген ар бир адам, сиз деле ачыңызчы азыр. Тендер жана гранттар деген сайтты ачыңыз. Procurement ачыңыз. Дүйнөдө канча уюм болсо ошонун баардыгы ушул оңолуп кетсе экен деген мээримдүү адамдар болобу, билимди өнүктүргөн, ден соолукту өнүктүргөн, мына Мелинда Гейтс сыяктуу, кандайдыр бир Цукерберг мына балдар мештекке таштап бүтүндөй ошол өлкөнүн жакыр өлкөлөрүнүн өнүгүшүнө Маселен Сорос фонду, Адахан фонду деген Кыргызстан үчүн кандай жакшы иштерди кылып атат? Албетте, анан деген баары бир биз жазбасак бирөө жазып алат да. Баары бир Кыргызстан албаса балким ал башка өлкө алат. Андан көрө биз алып келип, жок дегенде ошол агартуу тармагында иштеген жакшы. Эми грант жазат десе бул конкурс. Конкурс муну атайын үйрөтөт. Менин оюмча кээде биздин көп окумуштууларыбыз бар, өнүкпөй атпайбызбы? Ошол кандидаттык ишке караганда грант жазганды үйрөтсө, проекттик технология, проекттик сабактарды үйрөтсө, жок дегенде ал жерде өтө терең иликтөө жатат. Мисалы үчүн биздин экологиялык иштерди карап көрүңүз, Бишкек шаарына эмне деген бага айдап бердик. Биз ушул бүгүнкү күндө ышкек болоорун билгенбиз алдын ала. Мына ошол экологиялык ан сезимди жогорулатуу максатында эмне деген долбоорлор жазылат. Ал илимий иликтөө болот. Канча бак бар, канча адам жашайт, канча мусор полигону бар, канча көмүр, толук иликтөө. Мамлекеттик закондордун аткарылышын иликтөө. Ошону кантип чечесиң деп айтат. Ошону чечүүнүн жолдорун, кайсы убакытта чечесиң, канча адамга пайдасы тиет, канча сом турат, анан күтүлгөн натыйжасынан далилдеп жазабыз. Анан бизде эч ким эч качан даяр акча алып келип бербейт.
мен тилим кытышканда бир ошо менетти бир буякка көрүүчүлөргө айтып коечу. Урматтуу Рухеш ТВ каналын көрүүчүлөр, мен эмне үчүн какшап жүрөм? Рухеш ТВ каналынан жомокторду угасыңар, аудио чыгармаларды угасыңар, жана ушундай Доңдургүл сыяктуу меймандарыбыз менен кызыктуу маекке. Рухеш ТВга катталганыңыздар, бизге демөөрчүлүк кылганыңыздар. Биз кыргыз тилди байытуу үчүн сөзсүз эле мамлекеттин казынасынан акча жыйнабай, YouTube'дан акчасы алып, кыргыз өкмөтүнүн да акчасы эмес, сиздин да акчасы эмес, Доңдургүлдүн да акчасы эмес, биз жана гранттар жөнүндө сөз кылгатканбыз. Биз мүмкүн болсо кыргыз тилин өнүктүрөбүз десек, деле кыргыз коомуна жакшылык кылабыз десек, акчаны сырттан табууга аракет кылалы. Ал бизди шпион деген жарлыкты канчалык такпагыла, бирок иштин адилеттигин жаза бергени соңку. Биз ушуну түшүндүрүшүбүз керек да, жана сөзүн бир жерде айтып барбадыңызбы? Бул караңгылык депчи, мен да муну көп колдоном да. Элдин караңгылыгы, түркөйлүк десең эле чычара менен тактыр жооп жазып баштасаңыз, сен да элде бийик болуп калдыңбы? Бизде расмий түрдө Кыргызстандын окуу жана түшүнүү көндүмдөрүн иликтеген. Анткени себеби 2005 жылы 15 жаштагы бүткөн өлкөлөрдүн экономикалык кызматташтык өлкөдө эмгек рыногуна жарайбы дегенде катышкан 57 өлкөнүн ичинен эң акыркы 57-орунду алган. Кайсы көрсөткүчтөрү начар болгон? Окуу жана түшүнүү көндүмдөрү жок деген. Эгерде текстти окуу, талдоо, кабыл алуу ошонун негизинде жыйынтык чыгара албаса, ал коомдун толук кандуу мүчөсү боло албайт. Ал өзүнүн туура оюн далилдей албайт. Ал ошол далилдүү маалыматтарды издеп, иликтеп, ага көбөйтүп кошо албайт. Ал чектелген. Дүйнөлүк эмгек рыногунда бүгүнкү күндө коммуникация деп атат. Жок ал. Андан кийинки 2009 жылкы иликтөөдө биздеги 65 өлкө катышты. Кайрада да 65-орунда алдык. Сиз таарынбаңыз, мисалы үчүн, бул расмий далилденген сөз. Эгерде бала окубаса, химиянын эрежесин билбейт. Ал окуш керек да, түшүнүш керек. Ал математиканын чыгарылыш амалдарын билбейт. Ал өзүнүн оюн сизге так жеткирип, өзүн далилдей албайт. Бул кандайдыр бир мезгилде биздин ушул оюбуздун чектелген же болбосо өзүбүздүн билимсиздигибизди далилдеп атпайбы? Дагы бир иликтөө Пизанын бүткүл дүйнөлүк окуучулардын жетишкендигин баалоо боюнча 2024 жылы кайрадан өтүүнүн алдында турабыз. Ал эми 2014 жылы кайрадан 4-класстарды бүткөндө окуу жана түшүнүү көндүмдөрүн мындай баалоо жүргөн, жетишкендиктерин баалоо жүргөндө 65% баланын окуу жана түшүнүү көндүмдөрү жок деп улуттук баалоо системасы далилдеди. Бул статистика. Анткени эмне үчүн? Сиз туп-туура айтып атасыз, эч ким баласына жомок окуп бербейт. Эч ким баласына китеп алып бербейт. Ошол жомоктогу окуяны талдабайт. Бүгүн эмне менен даңазаланабыз? Машинебиз менен кредит алган. Салынган үй менен. Тойго барып сайрандаганыбызды, тойго чыгылганыбызды мактанабыз. Туура эмес. Анализ кылып көргүлөчү, балдардын өнүгүүсү биз өткөрүй атабыз. Анан бала өзүнө туруктуу жакшы жаманды иргей албаса, ачуу таттууга баа бере албаса, экономикалык кырдаалга, экологиялык кырдаалга, адамдардын ортосундагы баалуулуктардын мындай артыкчылыктуу багыттарын тандай албаса, ал ээрчиме болуп калат да. Ал эмгек рыногунда толук кандуу өзүнүн кудуретин көрсөтө албай калат. Мына сиз билесиз, бүгүнкү күндө дүйнөлүк экономикалык форумдун иликтөөсүнүн натыйжасында ушул жакынкы жылдары 57 кесип жоголот. 2030 жылы мына 10 жылдан кийин, 11 жылдан кийин дейли, дүйнө боюнча 400 миллиондон 800 миллион киши жумушсуз калат. Биздин жогорку окуу жайлар мамлекет ошого прогноз жасап аткан жок да, 5 жыл, 10 жылдан кийин турмушка кереги жок кесип алып калар. Бухгалтерлер, банктагы кызматтар, таксисттер, гидтер. Сиз компьютерди ачсаңыз эле мына азыр көрсөтүп атпайбы? Мен сизге келатканда чоң ойлодум бир телестудияго деп начеке он жок мындай белгиси бар бул жерде радио деп эле келатсам, жок деп эле тиги гиз картада көрсөтүп атат. Экинчиден бул жерде 21 кылымдын көндүмдөрү
талап кылынып атпайбы? Ошонун баардыгы жана маалыматтык компетенттүүлүккө таянып атат. Кыргыз Республикасынын билим берүү стандарт стратегиясындагы эң өзөктүү 3 компетенттүүлүккө басым коюп атат. Бул биринчи бул маалыматтык компетенттүүлүк. Бул окуу, бил, түшүн, бөлүш. Экинчиден бул атайын маалыматтык технологиялар, санариптик тилди билген, лингвистикалык тилди билген жана атайын тилди билген деп атат. Биз муну билбесек, биз Россияда эле эң төмөнкү кызматтарды иштеп калабызбы? Экинчиден коммуникативдик компетенттүүлүккө ээ бол деп атат. Анткени ушул жерде биз Кыргызстан көп диндүү, көп тилдүү, көп улуттуу, көп баалуулуктарга ээ болгон элбиз. Ошонун арасында сен ийкемдүү жашап кетиш үчүн ошолордун үрп-адатын, салт санаасын, ошол маалымат менен аласың да. Кыргызстанда жашаган дунгандардын маданияты, тарыхы, элибизге кызмат кылган мыкты инсандарды билбесең, сен аларды кантип сыйлай аласың? Урматтуу Рухеш ТВ каналынын көрүүчүлөрү, чыныгы эл агартуучунун кебин угуп атасыздар. Доктургүл Кендирбаева, мына биз ошол глобализациянын корректировкасына ылайык келе албай атпайбызбы? Бирдеки болсо эле баягы советтик түшүнүк менен калып калыппыз да. Сырттан акча алсаң агентсиң дегенче. Анан бүгүнкү күндө айылдардын үчүн өнүгө албай атат. Айыл өкмөттөр грант жазганды билбейт, мектеп директорлор грант жазганды билбей атат, бала бакчалар. Биз ошол сырттан акча табуунун жолун таппайбыз, тапкандарды көрө албай жанагындай пикирлер. Эми бул кишилерди пайдаланыш керек. Акылды азыр мына мезгил келди, акылдылардын баарын алып кеткен заман келди. Ооба десеңиз, идиректүүнүн баасы сыртка чыгып кетти. Анткени ал тилди билсе, баарлаша билүү маданияты болсо кырдаалдан чыгат дагы. Мына азыр дүйнөдөгү атактуу кыргыз окумуштуулар чыгып атпайбы? Ооба, Сартбаева баш болгон. Сартбаева, Махабат Садырбек, Айзада Акбекова, Кайрат Сабыров, Гүлзат Баялиева, Айзада, Бактыгүл Каримова толтура. Эмне үчүн кетип атат? Бул дүйнөнү азыр акыл технологиясы башкарып калган заманда, ошол өлкө бир тыйын коротпой туруп даяр продукцияны алып кетип атпайбы, ошого куюп атпайбызбы? Биз провайдер өлкө болбошубуз керек. Адам ресурсу сыртка чыгып кетип атат да. Бул кымтөлдүн байлыгынан кымбат нерселер экен. Биздин өлкө Лихван Юну карасаңыз, Казакстандын президенти менен кездешкенде эмне деп айтты? Сен нефтиңе ишенбе, сен кениңе ишенбе, сен адамдардын билимине өнүктүрүүгө салым кошкун деди. Мына Сингапурдун керемети да ошону болуп атпайбы? 65-жылы Малайзиядан өзүнчө бөлүнүп чыкты. Мына 50 жылдын ичинде Азиядагы 4 арыстан секирик жасаган өлкөнүн бири болуп, эмнеге басым койду? Билимге басым койду. Жашыл технологияга. Жашыл технология, креативдик технология, бүт акыл технологиясы. Акыл технологиясын экспорттоп атат. Ошондуктан проект жазып, тартып келген адамдарды өгөйлөбөш керек. Мен Ысык Көл областтык билим берүү институтунда иштеп жүргөндө биринчи жолу 2002 жылы эмгек книжкамда да жазылып турат. Ошол мезгилдеги облону Виктор Тимофеевич Кучеровдун көрөгөчтүгү менен билим берүү тармагында инвестиция тартып келүү лабораториясы деп ачып, бүтүндө директорлорду окутуш элек. Проект деген эмне? Проекттик технология деген эмне? Критерий смарт деген эмне? Ошол жасаган ишин конкреттүү мөөнөттө, конкреттүү убакытта, конкреттүү балага, конкреттүү жерде өлчөнгөн натыйжаны бериш керек деп. Эмне деген чатырларды жаптык? Эмне деген запростор келчү эле айыл өкмөттөрдөн үйрөтүп койчу деп. Бүгүнкү мезгил мамлекет же жалгыз билим берүү министрлиги билимге монополист болбой калды. Анткени мына сиз да берип атасыз билим отуралып, туурабы? Ар бир блогер, ар бир радио, ар бир дүйнөлүк интернетти тыя албай калды. Окуп атат альтернативдүү. Демек ошого жараша биз дагы билимдүүлөрдү пайдаланууну үйрөнүшүбүз керек. Ана рас. Кыргызстанда эң бай бул адам ресурсу. Сиз билесиз, мурунку япониялык, Кыргызстандагы Япония боюнча диаспоранын өкүлү, жетекчиси, балдарды, бүткүл дүйнөлүк балдарды коргоо уюмунун лидери, директору Юки Моко айтты да, Япония азыр башка элге кучагын ачып, алар биздин
мындай эч качан жабык эмес жабык өлкө болчу. Мына азыр Кыргызстандан эмне деген жумушчу орун керек деп атат дейт. Бизде төрөлүү токтоду дейт, аз дейт. Силерде эң жакшы көрсөткүч бар төрөлүү динамикасы бар. Мына 850 бала. Бирок эң коркунучтуу тенденциялары бар. Баланы өнүктүрүүгө кеткен каражатты чыгым катары эсептейсиңер дейт. Мына канчалык сапаттуу силер өнүктүрүп алсаңар, өлкөңөр жөн эле өнүгөт дейт. Башкы эмгек ресурсуна көз каранды болбойсуңар. Япония мына азыр өзүнүн кара жумуштарын жасаганга алар үй бүлө күткүсү келбейт деп, мына биздин өлкөдөн да чыкыр иштеп атпайбы? Ооба десиз. Мына караңыз, Европанын трагедиясын караңыз. Төрөлбөй калды балдар. Азыр башка элдердин бардыгы жашап атат. Бизге биз дагы өзүбүздүн биз баланча миллион кыргыз элибиз деген менен чындап келсек канчасы орустун гражданы, канчасы кыргыздын гражданы, казактардын, канчасы Американын гражданы болуп жүрөт. Ошондуктан бүгүнкү күндө түндүк, түштүк, айылдык, шаардык, бай, кедей деп отурбай мыктыларды баалап, данакер болуп өнүктүрүүчү мезгил келди. Ата-эне баланын кийимин, тамагын бердим, анан ошол менин миссиям дебеш керек. Биринчи биз китепти котордук, Масари Ибуканын, Япониянын эң күчтүү бизнесмени, Sony корпорациясынын жетекчиси, жана телерадиолорду Sony фирмасын билесиздер. Ошону азыр кол китеби, чөнтөк китеби катары окуш керек. Анткени айтып атат, ошол эле 60-жылдары карасаңыз, жакшылап окусаңыз, Японияда дал ушундай толкундоолор болуп турганда, жаштар мамлекеттик баалуулукту, инсандык баалуулукту, улуттук баалуулуктарды кабыл албай эле толкундап протесттик мындай каршылык көрсөтүү өтө тынымсыз алган. Албетте экономика төмөндөйт, анын ичинде Sony корпорациясы, анан иликтей баштайт. Эмне себеп буларга деп. Университеттин программасын караса, бардыгы өзүнүн шарты менен окуп атат. Мектеп программасын караса, срыв жок өтүп атат. Көрсө, согуштан биринчи дүйнөлүк согуштан кийин жанагы Малыш жана Толстяк бомбасы Хиросимага ташталгандан кийин мектепке чейинки баланы өнүктүрмөк түгүл дайынын таппай калган да. Ошол бала бакчага барбай калган балдар кийин келип, жалпы коллективдик баалуулуктар болгон эмес. Сиз билесизби, өлкөм өнүксүн деген, балам өнүксүн деген адам төрөлгөндөн 3 жашка чейин мээни 80% калыптанып бүтөрүн эске алыш керек. 3 жылдан өткөн көчөттү сиз айдасаңыз өсөбү? Же 15 жылдык көчөттөн түшүм береби? 60 жылдык адамдарды үйрөтөбүз дейт. Жок. Мүмкүн болсо жаш көчөттөр пирамиданы көтөргөн тескерисинче. Эң биринчи ошол балдар, анткени фундамент. 1000 жасалган чатырыңды. Алтындан кой. Кирпичтен укмуш супер бекем кирпичти стенага койгон. Бирок пайдалануу жок болсо, бир суулук, бир силкенгенде жок болот. Ошону эске алуу менен Масари Ибука айткан, мындай китебинде 3 чоң мындай чакыруу бар. Биринчи, балдардын эрте кенже буракта өнүгүшүнө инвестиция салган, өзгөчө көңүл бөлгөн, өзгөчө мээрим төккөн адам бул ошол бактылуу, ошол өлкөнүн келечеги кең болот деп. Эмне үчүн? Алардын коммуникативдик баарлашуусу. Кичинекей бала периштедей аппак болот. Ал орус дегенди билбейт, кыргыз дегенди билбейт. Ал дуңган дегенди билбейт, ал тигил дин, бул дин дегенди билбейт. Ал бул баланын кемчилиги бар экен, бул баланын ден соолугу чектелген экенин билбейт. Ал бирдей кабыл алат чөйрөнү. Ал таптаза кабыл алат, таптаза сүйлөшөт. Бирок аны жиликтеп бөлгөн ким? Бизбиз. Биз чоңойгон сайын жана стигма, коркунучтардын баарын беребиз. Бир эле мисал айтайын кыргыздарга. Кыргыздар айрыкча эркектер укол саят десе, врачка баргандан такыр коркот, баргысы келбейт. Эмне үчүн? Мен да коркчумун. Анткени Кенедей баланын энеси эмне деп коркутат? Доктор барсаң укол саят. Анна Петровнаны чакырам. Сени оруска берип коем. Сени таштап кетем. Же болбосо милицияга берип коем. Же болбосо жана врач. Ошол боюнча могу жерде отурат да кеткен да. Сөзсүз. Баланы жанагыреки ал бай кедейди билбейт. Мен жаңы министрликке келгенде ушул бир маселени
мектеп тамактануусун кыскартып ошонун ордуна китеп алып беребиз деген демилге көтөрүлүп атыптыр. Ошондой жогорку кеңеште анан министрге айттым, бул туура эмес нерсе. Анткени эмне деген баланын ата энеси миграцияда жүрөт. Керек болсо 1 жылуу чай ичпеген бала мектепке келет. Экинчиден биз конвенцияны кабыл алганбыз балдар укугун коргоо деп. Эң башкы жери жана бай кедейдин баласына бөлүп, ошол кедейдин баласына тамагына беребиз, же акчасына беребиз, байдыкына. Бала билбейт, байдын баласы экенин баштап алышкан, же кедейдин баласы. Бул ошо класстан баштап эле бөлүштүрүп атпайбызбы? Таптык бөлүштүрүү. Такыр болбойт дедим. Бул биз антагонизмдик көз карашты бири-бирине болгон жек көрүү сезимин мектепте калыптандырабыз. Коллективдүү аппетит деген болот. Класска кирсең, мисалы үчүн сиздин жалгыз балаңыз үйдө тамак ичпейт, ич деп. Балдар менен болгондо эчтеке жебейт. Өзүңүздүн балаңызды башка балдарга кошсоңуз, тим эле тааныбай каласыз. Ой тобо жебегенди жеп атат. Көрдүңүзбү, бул инстинкт деп коет. Адам баласынын өмүр цивилизациясында мээ 3 этаптан турат, билесиз. Бул эң биринчи сойлоп жүрүүчүлөрдүн мээси деп коет. Бул 100 миллион жыл мурун жаралган адамзат цивилизациясында. Ал инстинкт, ичет, жейт, туктайт, көбөйөт, болду. Ал эми экинчи 50 миллион жыл мурун пайда болгон бул коллективдүү стадный инстинкт деп коет, сүт эмүүчүлөрдүкү. Мындай уй кайда барса уйдун баары барат, кой кайда барса баары барат, Ал эми үчүнчү жогорку деңгээлдеги жаңы мээ бул нейрокортекс деп коет. Нейрокортекс бул талдоо, пландоо, анан адамга гана берилген. Биз ошону иштетпей атабыз бүгүнкү күндө. Байкала стадный инстинкт. Мына мурунку шайлоолорду көрсөңүз, акча берсе мен ошону шайлап коем. Ойноду шайлоодо. Доктор Гүл, мен сиз менен мынтип ойлоп аттым эле, интервьюну бир 15-20 мүнөттүк кыламын депчи. Мен андан узартканы калдым. Себеби, урматтуу Рухаштын көрүүчүлөрү, биз көптөн бери илимдин тили менен сүйлөгөн кишини уга элекпиз. Кыргыз бүгүн ушактын деңгээлинде имиш менен сүйлөйт, божомол дөмөл менен сүйлөйт. Мына кыргыз коому бир логика, анализдиги жок болуп калды. Илимдин тилин дел уккусу келбейт. Жөн эле удурган коомго бүгүнкү сиз айтып аткан нерсе аба суудай зарыл да. Сиз айтып аткан баалуулуктардын баарын силердин фонд аткарып келатасыңар. Ал эмес көчөт балдардан баштаганыңардын өзү бул жана сиз айтып аткан дуалдан маанилүү, тиги баардык баалуулуктан эң кымбаты ошол экен. Бул адамдын өнүгүүсүндөгү акыйкаттуу шартты камсыз кылышыбыз керек. Мына азыр эмне үчүн мен өмүрү Росакова менен ал президентче кызматта жүргөндө кызматташ болгон жокмун. Мен Ысык-Көл областына билим берүү тармагында иштедик, көптөгөн реформаларды жүргүздүк. Анан ушул биринчи жолу эсимде, ушул цифраны эч качан унутпайм. 2012-жылы мен кызматка келдим. Июль айында. Билим берүү министрлигинде. Билим берүү министрлигинде мектеп системасынын министринин орун басары. Анан 23 ноябрда парламенттик угуу, мектепке чейинки билим берүү боюнча парламенттик угуу Отунбаеванын фонду өткөрөт деди да. Анан мен айттым, фондун эмне тиешеси бар? Парламенттик угуу өткөрүп атат. Деп эле анан министрликтин ичинде бири-бирибиз жаман көрүшүп эле, анткени парламентке биз отчет беребиз да, туурабы? Деп айтты. Анан ошондо мен сөгүш алдым. Министрликтен ошол эрте жаштагы балдарды мектепке чейинки даярдоодогу солгундугу боюнча деп ошол кадимкидей жогорку кеңештин протоколдук мындай начар иш боюнча белгиленди. Мына ошондон кийин анан башталды. Фугилер, имараттарды кайтара баштадык. Ошондон кийин жана бүткүл дүйнөлүк банк ошол балдардын муктаждыгы боюнча иштей баштады. 10%тен мына бүгүнкү күндө 30%ке жеттик. Дагы эле болсо адилетсиздик. Айыл жериндеги балдар карасаңыз, эрте өнүгүү мүмкүнчүлүгү жок. Эчтеке жок. Мына ошого биз жооп катары жайлоо бала бакчаларын уюштурдук. Бул эң келечектүү долбоордо бул канчалык муңду тарбиялап чыгасыздар? Эмне үчүн дебейсизби? Бизде 96% агрардык өлкөбүз. Дээрлик барыбыз тоо жериндеги айылдарбыз. Дээрлик биздин жашообуз тоо менен байланышкан. Мал багабыз. Мына малды бир койдун баасын көрүңүз. Биз ажырабайбыз, биз эч качан. Генетикалык биздин кесибиз ошол. Биз андан мыкты эчтеке өздөштүрө ала элекпиз. Касып манап жарата элекпиз. Ишенесизби ошого? Экинчиден, биздики ушул
тоо бизнеси туризми башталды. Биздин Япониядагыдай тоо терапиясы мына азыркы Бишкек деп биз барыбыз тоого качкыбыз келип атабы. Туризм өнүктү, экотуризмди биз алдын ала эчен стратегиктигине маани бердим. Анан мен өзүм да айттым. Кайда ушу айылда бала бакча ача албасак тоодо кантип ачмайлык деп. Биз өзүбүз көрүп иштегенден кийин, элдин ынандыргандан кийин биз абдан ыраазы болобуз өзүбүзгө. Жылына 100дөн ашык борбор ачылат. Ошол борбордун ичинде 4000ге жакын бала тартылат. Анан эми биз бир аз кыймылыбызды өзгөрттүк, анткени тоо балдары таптаза болот, кыялдануусу дукмуш болот. Бишкек ан үчүн фантазия болот, көргөн жок да. Бишкектеги эң кыйын адистерди алып барып баарлаштырып атабыз. Модельерлер барат, конструкторлор барат, ырчылар барат, актерлор барат, волонтерлор барат, эмне деген сүрөтчүлөр барат, кинорежиссерлор барат, педагогдор барат, врачтар барат, медиктер барат. Мына дүйнөнү тамшандырып, тим эле биз жеткире албай жаткан фильм ыкмасын эче кала биз жайлоо бала бакчасында табигый шартта ата-энеси менен биргелешип, коом менен биргелешип өнүктүрүүнү көрсөттүк да. Ошол жайлоолордун долбоорунун артынан адамдагы потенциалды ачууда чоң мүмкүнчүлүктөрдү ярмарка түрүндө уюштуруп атпайсыздар. Ошол жерде уздар келип, кийимдерин коюп, жанагы кол өнөрчүлөрүн жасап атканы. Анан мени эң кызыктырганы бул болду. Көрсө жайлоонун шартында убакытты экономдоо үчүн жанагы мини-гестерди куруу мүмкүнчүлүгүн дагы коюп, ошо ярмаркаларын койбодубу? Жанагы Бакытты ким деген жигит эле Ала Тоо кемпине алып келип, Чойтонбаевтар дагы коюшту. Ошолордун койгону бүгүнкү кыргыз коомун ошо жайлоолорду өнүктүрүүгө жакшы экен да, себеби эртеден кечке сепаратор менен моюнта отуруп убакыт кетирип атпайбы? Кадимкидей өзгөрдү, көз караш өзгөрдү да. Биз ошол жайлоо бала бакчалар боюнча жылына бирден конференция өткөрүп, жөн эле кантип окутабыз дегенди үйрөтүп коебуздан кантип жашайбыз деген ыңгайлуу шарттарды жанагы көрсөтмөлөрдү уюштуруп атпайбы? Күн энергиясы менен пайдаланган радиолорду, чатырларды, кийимдерди, буюмдарды Кытай бир жагынан жакшы бизге кошуна болуп калган. Эгер Африкада Сомалиде болсок, Кытайдагы жаңы ачылган технологиялар качан жетет эле билбейбиз. Биздин базардагы бүтүндөй күн чырагынан өдө көрсөтүп атпайбызбы? Көрүп атасыздар, э? Кытай менен жеңилдетип, мону алсаң болот, мону пайдалансаң болот деп биз ошонун баарын түшүндүрүп берип атабыз. Анан тоо жериндеги коопсуздукту кантип камсыз кылса болот деп МЧС менен да бирге иштешип атпайбызбы? Билим берүү системасы жалгыз эч качан өнүкпөйт. Ал футбол командасы сыяктуу. Бир канаты бул билим берүү системасы, экинчи канаты коом жана эн ата. Учурда бир гана канат иштеп атпайбы? Экинчи канат өлүү болуп атат. Деградация же атрофия болуп, баягы баласын камера храненияга бергенде эле месен деген мектеп жооп берет, тарбиясына да жооп берет, билими де жооп берет, жүрүш турушуна андай эмес. Ар бир жер тарбия берүүчү модель болуш керек. Мейли клуб, мейли кинотеатр, мейли базар, мейли автобус, мейли жашоо, ар бир. Эми ошол жердеги балдардын өзгөргөнүн көрсөңүздөр, мына дагы бир эжени айткым келбейт эми. Мына Таштакеев Сезбектер деле канча колдоп атат. Шахматчы үй бүлөсү менен. Шахматчылар. Биз ошонун баарын кыдыртып көрсөтөбүз. Ооба, жайлоолорду. Ошол Айжан Сезбек абаларды балдарын алып барып алып, эмне деген мастерлер встречаларга өткөрөбүз. Балдардын көзү күйөт тим эле. Себеби жүрөгүндөгү кыялдануу сойгонот дагы. Сөзсүз ошол балдар кийин ийгиликке жетишет, анткени ишенесизби? Комфорттуу зонада жашаган бала өнүкпөйт. Аныкы баары даяр изденбейт да. Ал эми ал дискомфорттуу шартта жашаган бала сөзсүз умтулат. Ал сөзсүз Бишкекке келгиси келет. Ал Бишкекте үй жок. Мындай Бишкекте анан ошол балдардын көзүндөгү учкундарды көрүп ата-энеси менен бир мисал үчүн өзүм эмне деген жерди кыдырып көрдүм. Бугубаш тиги Баткендеги геологдорду кармап кеткен тоого чейин бардым. Мен ошол жерде баса албай калдым да, мындай мен жакшы эле шамдагай жүгүрчү элемин. Ох, эмне үчүн баса албай атам десем, ошо 4000 метр бийиктикте ойногон балдарды көрүп,
Анан мен ошол айтышты сиз түтөк болуп атасыз деди. Түтөк жаман. Мына бирок эми баягы дары ичип өзүбүздүн абалыбызды көзөмөлдөдүк. Ошол жердеги балдардын бактылуулугун көрсөңүз, ошол жердеги биз алып барган оюнчуктарды көздөрү жанып, бир эле маселени айтайын, бир чоң мындай өзүм күбө болдум. Ала Букада 1-май деген айыл бар. Ошол жерде жайлоо өнүктүрүү балдар борборун ачтык. Демеле сонун кылып бир жакшы жерин эл өзү даярдап берет экен балдарга ойногонго түшкө чейин. Анан ойноп атат, анан биз сонун китептерди алып барып бердик. Кыргызстандагы болгон кызыктуу китептерди алабыз. Уялбай ар бир акча берем деген адамдан сурайбыз, жалдырап, кайры сурагандай. 10 сомго да разыбыз, 100 сомго да разыбыз. Бергин деп посольствоны жыртабыз, банктарды жыртабыз, колунда бар адамдарды уялбай эле жыртып, тилемчиленип сурап, ошол балдарга акча жыйнап барып туруп, анан баардык темасына жараша өнүктүрүүчүлүк, спорттук, канцтовардык жана бүт материалдарын алып барып беребиз. Анан ошол сонун китептерди алып барсак эле, тим эле быдылдап эле сүйлөп атат, быдылдап эле. Анан мен апасына айтып атам да, кызыңыз китепке аябай сүйүнүп атат десем, жок дейт. Кызымдын тили чыкты бир жумадан бери, мен ошого сүйүнүп атам да ыйлап атпайм. Стоп, Дагдуркүл, жакшы. Уч жерде маягыбызды үзөбүз. Себеби мындай болуп калды да, так китеп алуулугуна келгенде тим эле каарагандай аракаттан кеп кылсак болот да. Урматтуу Рухеш ТВ каналын көрүүчүлөр, биздин мейман Дагдуркүл Кендирбаева менен маягыбыздын биринчи бөлүгүн аяктап атабыз. Түбүнө комментарий жазыңыздар, лайк басыңыздар, дизлайк басыңыздар, экөө тең жарайт. Эмесе экинчи көрүшкөнгө чейин саламатта калыңыздар. Экинчиси мындан да кызык болот. Биз Роза Отунбаеванын пенсиясы каяка кетет дегенге жооп алганга аракет кылдык. Чаласы калса дагы сурайбыз.